Kemenger Kırgız elinde, keremet oştun töründe. Avalkı Kırgız elinden aqtаңdaydın töründe. Ağılıp gelet tuğanlar ak bıraday akkan su. Жақшылық деген қарачы өнер поздың көнінде. Төгіліп далай төкмөлөр дастанчылар келішті. Манасчылар барысы байырқыдан башташып, далай жерін бұл жерде қақшаны ұрдап берішті. Алеми дастанчы менен қомысшы далайлары барысы жырғатты қырғыз қалқымды. Қалың жұрт құлақ салғыла, мен болсың ақтаңдайдан бүгін бір баштайын ошол анықты, баштайын елім тарықты. Билінбей эфирген ошол шыққанға 25 жыл болып тұр. Анда қызматты қылып келебіз, сыр сандыққа қарачы, залқарлардың далайын сақтап келе жатабыз. Артыбыздан жаштарды таптап келе жатабыз. Алдың қызың Қырғызға мақтап келе жатабыз. Алеми бүгін ақтаңдайдың қонағы, бұлардан ағылатырдың дой жомоғы. Қаным мына қарачы қашымда бүгін олтырған. Сақал десе сақал бар, мақал десе мақал бар, қомыс десе қомыс бар, доуш десе доуш бар. Біргесте залқар қомысшы, баяғың атақтың қошол атабыз. Бұл шакірті болот болуштың, сүйін авамын әме, азыр ордолың қоштың шарында. Филармонияда қомысты таптап жатқан уағы, жақшылардың жанына саптап жатқан уағы. Бұйырса бүгін қаншалардың ойлоймын күч ерткен ошол малында. Елімдің жазылат дечі құмары, алеми мына қашымда бүгін олтырған. Жалпы Қырғыз ел білген, балығоз деп қойып, ақындыққа тең білген мына жолдошалы балабыз. Бұл болса көптен бері көрінбей, бүгін ақтаңдайдан қатайы қонақ болып олтырады. Балам келеме, қолыңа қомыстың ала қой, көптен бері көрінбей, Қырғызда қайда жүресің, кичіне қоңғыруды ұстала қой. Андан ақ кевіңдің ала қой, саға кезегіңді берейін, андан қарғымағың чаба қой. Biraz özünüz aytıp ketkendey, 3 yılı murun Abdükem ekenden ketkem doy alыстап. Oşondan beri doy görünbey жүргөнüm dayım doy tavuşmak. Andan beri Karat'ta, o Rusiyanın жерinde, emgekteni oy жүргөнüm. Bir de ыйлап, bir de bayqasak, bir de oşoldoy gülgönüm. Antkeni emgekten dayımdoy talıqbay, emgekten iş gerek da. Har bir adam adamga ar vaqta doy sebep da. Emi açığın aytsam doy Abdüke, mına aylanayın doy mekenim. Mekenim menin doy mekenim, mekenimdi doy estepmin. Daima göz jaş alıp getemmin. Mekenge bugün doy gelgenge, kuanıp dayımda turamın. Bирок өнөрүмдү doy таштабай, кай жерде жүрсөm да doy uladım. Эми мынакей Ақтаңдайдын doy башчысы Абдыкем турат doy төрүмдө. Анча мынча doy жаңылсам, аны албай Абдыкем doy көңүлгө. Ырдайын мен да кичине, ушул Ақтаңдайдайымды жөнүндө. 30 жыл мурда илгери болбосо жолдош алынын doy билгени. Орта Азияны doy баш кылып, казактарды doy төш кылып,
Өзбек туğandарды көз кылып, ушул ордолу Оштун жеринде Абдыкем баарындой чакырып, актаңдайды дой түстүңүз, болбосо алдыны көздөйдө батынып, жакшылык десе дой шашылып, 30 жыл өттү дой билинбей. Ошол жагындой ырдайын мен олтурам кантип дой сүйүнбөй. Далай шакирттерди дой таптадың, далай жаштарды доюмдайын баштадың. Эй, Абдыкем болсо дой байкасам, эмгегиң истимеле. Ат көтөргүсдөй ойлосом, мына ушундай агаларымдын артынан мен да келатам аруакта дой колдосом. Жакшылыкты жакшыга, жакшы айтып болжосом. Анан акын болбой калайын, Абдыкемдин эмгегин айтып койбосом. Актаңдай деген дой актаңдай. Актаңдайды бүгүн мен суке ырдайынчы дой жасканбай. Актаңдай деген дой негизи алыска атын чапкандай. Актаңдай карачы байкасак, эчен архивтерди дой каскандай, тарыхты камтып жаткандай. Абдыкемдин артынан анан мен деле болом актаңдай, агайын тууган ичинде коеюнчу мактанбай. Карачы устатым, менин дой устатым, устаттын алдык нускасын, ушундай улуу адамдар өнөрүн бизге тартуулап, анан жаштарга кантип жукпасын. Мекенге келдим дой жаңыдан, эмгегимди дой кылайын, дайыма актаңдай менен биригип, ак калпак кыргыз элиме, ак дилден каалоо сунайын, алкынып иштеп дой турайын. Эми узарта бербей сөзүмдү, укуруктайын дой өзүмдү. Козголуп бул жерде сүйүн агабыз менин кашайып карап калды дой көзүмдү. Комузчу, ырчы дой дастанчы, бардык чагын дой камтысак, эми чыгарган далайда добушту, болбосо залкар комузчу. Жана Абдыкем айтып кеткендей, ордолу Оштун жеринен болбосо ырдайын абамдой болушту. Ошол болуш атамдын дой баласы, азыр алкынып тургандой чамасы. Сөз берметин дой терейин, сөйлөттү айтып дой көрөйүн. Эми уруксат берсе Абдыке, сукеме кезек берейин. Актаңдай телекөрсөсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн Актаңдай телекөрсөсүнүн коноктору Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы облустук филармониянын солисттери, чоң чебер комузчу, залкар комузчу, болуш матазмиттин шакирти, окуучусу Сүйүн Кожоев, ошондой эле мына биздин Актаңдайда алкынып чыккан айтылуу Балыкооз деп тамашалап бүттү элдин баардыгы ушундай ат коюшуп. Жолдошалы Жанузаков биздин шакиртибиз бүгүн мына бул дагы Оштогу филармонияга мына баш оту менен келечекте ырдап, ошол жерде иштеп, эмгектенип кетейин деп жакында эле ушу келгенден бери ошол жерге жумушка кабыл алынды. Мына экөө тең ушул биздин Оштогу филармониянын чоң үлкөн солисттери келип отурат. Рахмат Жолдошалыга. Мына Жолдошалыны биз кечээ күнү эле түштүктөгү акындар бардыгыбыз биригип, мына эми мен биягы 30 жылдан ашуу Актаңдайды ушул түптөп, ошону бардыгын жаштарды тарбиялап, алдыга ушул ат салгандарын алдыга чыгарып, келе аткандарын коштоп, мына Актаңдайды түптөдүк эле. Кечээ биз биригип бардыгыбыз ушу Жолдошалы эми мындан кийин ошол жаштар да жетектеп, жаштар да алып кетсин. Ага чейин Төрөбай, шакиртим Тынарбек бардыгы ушул баягы биздин ордону жетектеп келди эле. Кечээ топтолуп аксакал жашкарыбыз ушул Жолдошалыны мындан ары биз көзөмөлдөп карап турабыз. Бул эми уюштуруу иштер жетектеп акындардын баарын башын бириктирип, буйруса чоң бир эмгек кылат деп ойлоп турабыз. Сүйүн аба, келиңиз эми. Чындап эле азыр сизге аябай мына төгүлүп кезек берди. Эми сизден жакшы бир күйлөрдү угуп кетелик. Рахмат, жакшы болот. Менин эң биринчиден айтарым ушул
Актаңга чакырып, неме кылганыңыздарга ушу ЛТР телевидение студиясына рахмат айтам. Абдуалым, мына аябай жакшы нерселерди баштапсыңар. Бул жолдош Алим дагы Москвадан келип ушинтип бир элге журтка кызмат кылсам деп турат. Мындагы ошо тилеген ой максаттар ишке ашсын. Эми мен ушул мен да ошентип Москвадан келип калдым. Иштегениме 1 жыл болоюн деп калдык. Кудай кааласа ушу филармонияда. Анан ушул менин бирден бир максатым, эми кыскача айтсам, ушу Болуш абанын күүлөрү, баягы өзүң айткандай Болуш абанын көз өткөндөн кийин чертилбей калды. Ошо күүлөрдү бир эл алдына алып чыксам деген жакшы ниеттер менен келдим. Азыр ошо Болуш абам иштеп чыккан Сары жибекөй деген күүнү өзүнүн накта варианты боюнча ойноп берейин. Эң сонун болот. Айбалли. Бар болуңуз. Болуш агайдын жанында көп жүрдүңүз, Ооба. Баягы ансамбльде да кошо жүрдүңүз да. Ошо Болуш аба менен ушу илгери ушу 12 жашымда ошо комузду кадыресе эле чертип калган убагым экен. Ошондо эми ал мезгилде баягындай болчу эмес беле, баягы юбилейлер болчу эле, өзүң жакшы билесиң. Ошондой немеде мен Болуш абаны биринчи көргөндө ушул Ош кыргыз драма театрында көрүп калдым. Анан ошол жерде ушул Сары жибекөйдө бир мындай ансамбль кылып ошентип үйрөтүп ушинтип аткан экен Болуш аба. Анан ошол жерде бир кандайдыр бир мөөнөткө чейин ошол Сары жибекөйдү ошол үйрөнүп, ошол жерде репетиция болду, башка болду. Анан ошентип анан ошо октябрдын бир кайсы бир юбилейи болду. Ошондо Сары жибекөйдү ошо областтык баардык жерден келген таланттар менен биргеликте ошону ойноп чыкканбыз да. Ошондо Сары жибекөйдү үйрөнүп калдым. Анан эми бул Болуш аба жөнүндө айта берсек, Болуш абаны мен мындай айтар элем. Эми өтө чоң залкар комузчу, жакшы билесиңер, бир канча күүлөрдү иштеп чыкты. Эми ошол Болуш абанын күүлөрү ушул азыркы кыргыз элине дагы көбүрөөк жайылса, көбүрөөк чертилсе деген ушул тилектер менен ушу аракет кылып атам да. Эң сонун. Мен бир ушул жерде мен дагы бир кызыктуу бир окуяны айта кетейин. 1987 жылы Ошто ушул азыркы филармония ачылып,
Ana 88-жылы биз жумушка кабыл алынып, жаш жалаң ошол алгачкы карлыгаштардын катарында иштеп калдык да. Мен көп жыл иштедим, 16 жыл иштедим. Анан ошол мезгилде 88-жылы мен Бишкекке бир чоң акындардын бир жыйыны, дастанчы, ырчылардын жыйыны болуп, ошол жака барып, бир сынакта жүрсөм, маркум кыргыздын фольклорчусу, кыргыздын бир чыгаан инсандарынын бири Будайбек Сабыр уулу деген мыкты инсан бар эле, ошол киши жолугуп калды. Анан негедир ал кишинин баягы көңүлүнө жага бергенминби же кандай бул жаш таланттарды колдоду. Негизи ал киши аябай ушунчалык өнөргө башоту менен сүңгүп кирип, ошонун баарын өнөрпоздорду көбүн колдоп, ошолорду тарыхка сактап келген экен да. Анан мен ошол жүр уулум, сени телевидениеге алып барайын деп КТРге алып барып, анан радиого 10 ырымды мен аткарган ырларды жаздырып, анан кийин баягы Герсен деген чоң сүрөтчү бар эле, жана Манастын сүрөттөрүн тарткан. Ошол чоң художниктин баягы эмесине, өргөсүнө алып барып анан кийин ошо тааныштырып, анан бир маалда баягы жерде бир 2 сүрөт көрсөттү да мага. Тартып койгон экен. Бир комуз кармаган инсан, анан мен тааныбайм да, болуш экенин угуп жүрчү элем. Анан муну таанысың, муну кишини, комузчуну деп калды. Жок, мен тааныбайт экем дедим. Десем, бул деген абаң болот деп калды. Кандайча десем, бул Болуш Матазимов деген залкар комузчу ушул болот деп, анан бир улакчыны көрсөттү. Ал мен улакчыны деле тааныбайт экем. Муну улакчыны таанысың деп калды. Жок десем, бул да сенин абаң болот деп калды. Анан кандайча десем, бул баягы атактуу Жумабай палван деп, ноокаттык Жумабай палван экен. Анан мен 2 чоң инсанды, улуу инсанды ошол сүрөттөн тааныганмын да. Анан кийин келип чогуу иштешип калдык. Ушундай жакшы күндөр болду да. Бул деген чоң залкарлар, ал кишилер эми кайталангыс, ал кишинин баягы комузга ушундай сүңгүп кирип кетип, бир өзгөчө бир айрыкча биздин ушул түштүктүн күүлөрүн кайрадан иштеп чыгып, баарын ошол элге жайылтып, чоң кыргыздын залкар күүлөрү, Карамолдо, Ыбырайдын күүлөрүнөн бери Нияз аталарыбыздын күүлөрүн ошончолук бир ийине жеткирип аткарган бул Болуш Матазимов болду. Биз көрүп калдык, жанында жүрдүк дегендей бирге иштешип калдык. Рахмат, ошону дагы улантып жаңыртып чыга бере бериңиз. Эми Жолдош Алыга кайрадан кезек берели. Кана Жолдош Алы, эми дагы ошол Московдо жүрүп, экөөңөр тең Москванын нанын жеп келипсиңер, эми ичиңерде бар нерсени чыгара бергиле эми бүгүн. Ошол Акбакайды ырдап берейин да. Adigi 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 atılıva çıgıp жүрөктөн, açılıva içkidey sırlarım, atыңды да senin жашырып, oy Akbakay devey ırdadım, ak möngülü doy kırdayım, aylımdan çıkkan mırzayım, atın dele senin doy çıkarıp, oy Akbakay devey ırdayım, gözlörüңdü doy tiktesem, göktөгele çolponay yıldızday, o çaçlarыңды doy karasam, gilemgele japkan doy kunduzday, koldoruңду doy tiktesem, kolot dele sanming doy çıvıktay, oy boyloruңду doy karasam, kol tibesem mazarro ıyıktay, karlıgaça kanat do kaşыңdan, kadimden çıkmaz ey asılcan, kırgıyega kanat doy kaşыңdan, kılımdan çıkmaz ay asılcan.
Askada kızıl güldöyüm, aytılı peri ürdöyüm. Jondosu kızıl güldöyüm, ay oşo jomok dele periye ürdöyüm. Ay oy. Baygedene ozgondo attayım, bazar dele nabatto kantayım. Dubandana ozgondo attayım, dükön dele sekketti kantayım. O joluk dele salgan ay başından, oy joruk ele kımbat oy asılcan. Kızıl bira joluk başından, kılığı da güçlü do asılcan. Elimden çıkan do periştim, elikte ya müçön doy gelişkin. Aylımdan çıkan doy periştim, arkarda ya müçön doy gelişkin. Suğa gelgen doy jerinden, o sultan tuğa aytkan doy gebinden. Mulaka gelgen jerinden, ay oşo buruluğa aytkan gebinden. Ay oy. Tamağındın doy aktığı, taşmon çoktun ay astığı, bilegindin ay aktığı, oy bileriktin ey astığı. Ördök bir ay emez oy çürögüm, özümde va soğut jürögüm. Oy şuru menden ay vermedim, suktan bir atay gelbetin. Ördök toya bolgon ey moynungdan, oy özgöçe da tattуу oyunungdan. Özgögele seni doy bergençe, o ölgüm açıksın ey koynungdan. Supsurdaya bolgon ey moynungdan, suktan kana senin oyunungdan. Oy soyuluğa yıldız do baratsa, senin suruluğa çıksam koynungdan. Kurbu kurbu doy kurbundan, oy kuyuluğa düşkön ey murdungdan. Kalgan ömrü çıkkan can ey, oşo gayrılığa gelbeyte min yıldan. Hay oy. Ayballi, abdan sonun mıқты, жақшы иштеп чыгыпсың. Ошо Кудай Таала күч кубат берсин сага. Чыгармачыл ийгиликтер, бийиктиктер. Эми экөөңүздөр тең мына ошол Россияга барып, улуу орус халкынан кичине болсо дагы баягы турмуш шартка жараша кичине ал жактан тыйын тыпыр таап дегендей баягы өзүңүздөрдүн жашоого кичине келечекке bir багыт алып, жакшынакай болуп келип, мына эми кайрадан чыгармачылыкка киришип, эми элге кызмат кылалы деп келипсиздер. Мына ийгилик болсун алдында. Сүйүнөбө келиңиз эми. Кийинки күнгө токтололу эми. Şu zamanımızın zalkar, eski Muğdun zalkarları Niyaz Ağa'nın Gertolgo degen güsün Bolusava şunday variant boyunca şettiler. O şunu biraz öğrendim. Sonra elip vereyim.
Belli, бар болуңуз. Чындап эле бул биздин ата бабалардан уланган негизи илгери бабаларыбыз айткан экен, арка менен анжыян деп айтып келишкен экен. Ошол арка тарапта күүнүн башы камбаркан деп айтылат экен. Бизде болсо күүнүн башы бегарстан деп. Анан айырмачылыгы түштүктүн күүлөрү оң буроодо чертилип, түндүктө ошол чертилген залкарларыбыздын бардыгы ошол сол буроодо чертишип бизге жеткирди. Бул эми негизи эле баягы бир ата бабабыз бардыгы бир бабалардын ошол улуу кебинин, улуу күүлөрүнүн, залкарлардын биз учугун улап келебиз. Ошол негизи элибизге кут болсун. Ар бир пенде биз ошол бабалардан келген улуу салтты учугун улап жаштарга өткөрүп беришибиз керек. Кийин жаштар дагы кылымдап ошол алып кете бериш керек. Көрсө биздин элибиз эзелтен эле аябай акылман, аябай ушул санжыраны терең, бардыгыны өзгөчө мыкты билген эл болгон экен. Көрсө биздин өнөр ээлери, биздин кыргыздын кимдигин, кыргыздын кандай эл экенин, улуу кичүүнүн урмат сыйын бардыгын ушул манас айтуу менен, төкмөлүк менен, дастан айтуу менен, санат күү аркылуу ушул биздин кылымдап кыргыз элини жашап келгенди, жоголбошуну, кыргыздын дагы өмүр бою ушул канчалаган жылдар ушул дагы улуу салтты улап кетерин ошол өнөр аркылуу аздектеп келген экен. Дагы деле буйруса биздин ошол кылымдап улана берет. Бар болуңуз. Анда биз Жолдош Алыга кезек берели. Жолдош Алынан дагы жакшы бир чыгарма болгалы. Анда мен сөзү Азада Бегимкулованыкы, обону Абдубали Акимбеков сиздики аманың тилеп жүрөйүн деген ырыңызды аткарып берейин, Жашырын менин көздүм, жан ширин балыдай сөздүм, жанымда калды айта албай, жүрөктүн аезди бир сүйүм. Canımda kaldı ayta alбай, жүрөктүн аезди бир сүйүм. Özgöçö bala kıyalım, özgögö kantip kıyamın, özümde kaldı ayta alбай, özögüme büyüp duramın. Kaldı ayta alбай, үшкүрүбө күйүп турамын. Atыңды dilge tüyöyün, aşığı beleng bürönön, kardağım arkar gözüңdün, amanın aytilep жүрөйүn. Ardağım arkar gözüңdün, amanın aytilep жүрөйүn. Senin aytilep жүрөйүn.
Ай балли. Көрдүңүзбү мына балдар билгизбей жүрүп биздин обондорду да башкача сонун кылып туруп иштеп чыгыптыр. Бар болу. Чыгармачыл ийгилик болсун, сүйүнөбө. Билинбей мына баятан бери байкалбай Актаңдайда соңуна келип калды. Келиңиз эми сизде ушул жакшы бир күбө калык эми. Эми жана экөөбүз сүйлөшкөндө болушуга тууралуу айтканда мен кыскача кичине айтпай калыпмын. Ошол негизи аны сен толуктап неме кылдың. Ошол болушуга айтар эле да, бул комуздун буроосу канчага бөлүнөт десе, экиге бөлүнөт деп айтар эле да. Оң буроо, сол буроо деп. Ошол эле биздин оң буроодо ушу биздин Бегастандан тартып Солтон Сары, Солтон баардык туштук түңгүлөрү чертилет да. Анан кийин терс буроо деп коер эле болушуга. Муну тасыктап көп жолу айткан болушуга. Мен да ошону баса кайра айткым келип атат. Ошо терс күйдө мына ушул Сыңамугудан баштап, Камбаркандан баштап баардык ошол күүлөрдүн баардыгы кварта, квинта болуп ошо күүлөр чертилип келген да. Эми мен болушабанын ушу Акбакайды бир ушундай бир мындай орточо эле күү Акбакайды ушундай иштеп чоң күүгө айландырып койду. Мен ушуну баса айткым келип атат. Ушул жөнөкөй эле орточо эле ушу Акбакай деген күүнү иштеп чыкканын биз ушул күндө комузчулар ошол болушабанын өзүнүн деңгээлинде ойной албай жатабыз. Муну моюнга алыш керек да. Ошон үчүн мен азыр Акбакайды кичине ойногонго аракет кылайын, ошо болушабага жакындатып.
Ар болуңуз. Эми Болуш аке менен мен деле бир топ эле жүрүп калдым. Филармонияга ишке киргенибизде бизде деле кошо аяк биякта чоң концерттерде чогуу болуп, бизде филармонияда да келип көзүн өтөргө жакын ошо бизде филармонияда иштеп жүрдү. Анан кеп сөздөрүн угуп, айрыкча ушул жанагы комуз черткенде башка комузчулардан айырмаланып Болуш агай ушул баягы күүгө кирип кетет эле да. Анан мен бир нерсеге эме кылам, бир мен өзүм атам Буркан Ырчы негизги устатым болсо, кийин Ошко филармонияга келгенде Төкмөлүк жактан Султан Боролдоев деген устатым ошол киши жүрдү. Анан ал киши дагы Болуш агай менен кошо жүрүп жаш кезинде күүлөрдү үйрөнгөн экен. Биз гастролдо жүрсөк эле бир маалда ал мезгилде радиону көп угар элек го Сүйүнова, билесиз. Анан радиодон эле Болуш агай баягы Акбакайды чертип калды да. Чертсе эле анан баягы устатым тыңшап туруп эле бир маалда ой деп калды. Анан эмне болду, чочуп кеттиңиз го десем. Мен ушу бардыгын үйрөнүп туруп бир жерин үйрөнбөй калган экенмин деп баягы бир кайрыкты ошол же баягы эме болгонбу, ал жерде импровизация кылып кеткенби же ушундай ошол жерге келгенде таң калып калды да. Анан ушул жерин үйрөнбөй калыпмын деп. Ошол үчүн баягы Болуш агай да өзүнчө чебер, аябай жакшы, мыкты кыргыздын чоң залкары эле. Арбай ыраазы болсун, сиздер мына улап биз өнөр адамдары ошол улууларды унутпай жүргөнүбүз абзел. Эми билинбей мына көрсөтүүбүз соңуна келди. Көрсөтүүнүн соңунда биздин ошол Сүйүнова өткөн жылы Актаңдай акындар ордосу кыргыз жергесинде баягы дың жерди бузуп, Төкмөлүк ушул өнөрдү, айтыш өнөрүн жандандырууда өтө ополтоодо эмгек кылып, ошол ордону түзгөнүбүзгө 30 жыл болуп, өткөн жылы биз эл аралык айтыш өткөрдүк. Ошол 30 жылдыкка маарекеге арнап атайын биз мындай Актаңдайдын алтын төш белгисин даярдаган элек. Биздин мына окуучубуз, шакиртибиз Жолдошалы бул жакта болбой калгандыгына байланыштуу бүгүн эми ушул жерде ошол өзүнүн төш белгисин колунда тапшырып коелу. Бул келечекте буга бир аябай дагы демине дем кошуп турсун. Кадырман телекөрөрмандар, мына көрдүңүздөр биздин бүгүнкү конокторубуз Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы облустук филармониянын солисттери, төкмө, комузчу бүгүн Сүйүн Кожоев менен биздин Жолдошалы Жанызаков аябай жакшы сиздерге чыгармаларды тартуулап берди. Биз чыгармачылык ийгилик, бийиктиктерди каалайбыз. Биз болсо ушуну менен көрсөтүүнүн соңуна чыгабыз. Биздин эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз кийин сиздер менен жолукканча аман туруңуздар.